ЖМТРКнын эфирдик убактысын жаңылыктардын толукталган чыгарылышы улантат. Студияда мен Алмаш Бараталиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. Майып балдарды караган апаларга 4900 сом өлчөмдөгү акча чегерилет. Мунапыс саясатчылар үчүнбү же мунапыс кимдер үчүн берилет? Коррупцияга, адам өлтүргөн, баягы тяжкий оор кылмыш кылгандарга боштондуктун эмне кереги бар? Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы каруу сынактардан Жалал Абад облусу жалпысынан 12 номинацияга ээ болуп, сыйлыктар өз ээлерине тапшырылды. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруп, алар менен иштөөнү жакшыртуу, жарандарды жеке кабыл алууларды үзгүлтүксүз жүргүзүү жөнүндө айткан сөздөрүнүн натыйжасында жарандардын мамлекет башчысынын атына, анын аппаратынын дарегине жарандардын кайрылууларынын саны кескен көбөйгөндүгү байкалууда, деди Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов. Анын айтымында президент жарандардын анын атына жазган кайрылууларына өзгөчө маани берип, көңүл бөлүп, алардын мыйзам чегинде өз мөөнөтүндө каралып, мыйзамдарга негизделип жооп берилишине дайыма көзөмөл жүргүзүп, тийиштүү тапшырмаларды берип турат. Алсак Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына 2017 жылдын 14 ноябрынан 2018 жылдын 1 ноябрына чейин жарандардан жазуу жүзүндө 12563 кайрылуу келип түшкөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 68%га көптүк кылат. Мухаммедкалый Абылгазиев Сентара Голд компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Перри менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Сентара Голд компаниясынын ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери, биринчи кезекте кенде жүргүзүлгөн геологиялык иликтөө иштери өңдүү жыйынтыктарын эске алуу менен кумтөр кенине тийиштүү маселелер талкууланды. Өкмөт башчыга маалымдалгандай, компания кыргыз тараптын өтүнүчү боюнча үстүбүздөгү жылы кумтөр кенинде 15,5 тоннадан кем эмес алтын өндүрүүнү пландаштырууда. Бул болжолдуу көрсөткүчтөрдөн жогору болуп саналат. Ошондой эле ишкананын иш натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча аракеттерди активдештирүүнү улантуу жана келерки 2019 жылы өндүрүштү жогорулатууга жетишүү көздөлүүдө. Мындан тышкары компания тарабынан ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу үчүн алдыдагы капиталдык салымдар боюнча кошумча сунуштар иштелип чыгууда. Майып балдарды караган апаларына атайын акы чегерилет. Багууга жана көзөмөлгө муктаж майып баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө шарттары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомго өкмөт башчысы кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Токтомго ылайык майып балдары бар ата-энелер үчүн жеке ассистент аттуу социалдык кызматтын жаңы түрү түзүлөт. Жеке ассистентке ай сайын финансылык жардам катары акы төлөөнүн өлчөмү минималдык керектөө корзинасынын өлчөмүнө теңдештирилди. Азыркы кезде ал 4900 сомду түзөт. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, азыркы учурда өлкөдө 29,9 миң мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашайт. Анын ичинде 6 миң бала ар дайым көзөмөлгө муктаж. Азыркы оорчундуу маселе кышка болгон камылга. Жалал Абад облусу боюнча кыш камылгасы анчалык чоң көйгөйлөрдү жаратпайт. Мындай маалымат бүгүнкү жыйында айтылды. Электр энергиясы, жылуулук, отун, суу камдоо боюнча маселелер жок. Бир гана жагдай көмүрдүн баасын элдин абалына жараша бир калыпта кармап турууга болгон мүмкүнчүлүктүн жоктугу. Өтүгү жокко өзү келерин айткан кышта босогоду. Октябрь айында жааган кар айрым социалдык мекеме ишканалардын даярдыгын сынап көрдү. Азыр болсо облус боюнча даярдыктар дээрлик аяктады. Учурдагы башкы маселелер көп кабаттуу үйлөрдөгү борбордук жылуулук борборлоруна туташтыруу. Майлуу суу, таш көмүр шаарларында бул жатта аракеттер болгону менен жакшы жыйынтык жок. Эртең кыш катуу келип, эл колдонгон электр энергиясы үзгүлтүүгө учураса эмне болот деген суроо дагы деле бар. Облус борбору болгон Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө жылуулук берүү ишканасына 400 абонент жаңы киргизилди. Кышында жылуулук үзгүлтүксүз берилүүсүн башкармалык ишенет. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык жылуулук бирикмесинде жалпы 14 откана аркылуу 50ден ашык көп кубаттуу үйдү жана 19 бюджеттик мекемелерди жылуулук энергиясы менен камсыз кылып атабыз. 1 ноябрдан баштап Жалал Абад шаардык мэриясынын буйругунун негизинде башталган. Азыркы күндө бардык абоненттерге жылуулук энергиясы температуралык график боюнча берилип атат. Кышка даярдык боюнча айтсак, отун маселелери боюнча көмүр, мазут бардыгы даярдалган.
Жыйындагы бир маселе көмүрдүн баасын туруктуу кармоо. Бул жаатта базар шартында кароого туура келет. Азырынча анын баасын көзөмөлдөп турууга жергиликтүү бийлик алсыздыгын моюндайт. Жалал Абад шаарында расмий түрдө 4 көмүр сатуучу түйүн иштейт. Көпчүлүк сатуучулар унаасы менен каалаган жерге эле соода кыла койгонго маш. Андан калса баа бир нукта эмес. Керек болсо коммерсанттан болот мэрия. Жок болбойт. Керек болсо мэрия. элдин маселеси үчүн. Баа саясатына көзөмөл жүргүзгөн монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин берген маалыматы боюнча, эгерде бир айдын аралыгында 20% көтөрүлсө гана көзөмөлдөнөт. Бирок андай учурда катталган жок. Кыргыз өкмөт тарабынан мамлекеттик жөнгө салуу былтыркы жылы кирилген, быйылкы жыл ал бир айдын ичинде эгерде баа 20%га көтөрүлүп кетсе, ошондо гана киргизилет. Бүгүнкү күндө 21 айдын ичинде 20% өсүү жок. Жалал Абад шаары боюнча баа 5200 сомду түзүп турат тоннасы. Сузакта дагы 5200, Нокен базар коргондо 5000 сомдон. Ошон үчүн пока мамлекеттик жөнгө салуу киргизиле элек. Бирок кошумчалай турган нерсе жыл сайын камалганы катырдык дегени менен сууктун ызгары даалай иштердин бетин ачууда. Ага өткөн жылдагы жээптеги окуя. Мындан улам кышка даярдык боюнча түзүлгөн штаб жума сайын өз маалыматтарын берип туруу жагы милдеттендирилди. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөрүлгөн ар түрдүү багыттардагы кароо сынактардан Жалал Абад облусу жалпысынан 12 номинацияга ээ болгон. Атап айтсак, улуттук тамак аш жана ала кийиз жасоо сынагында 1-орунду багындырса, Кыргыз боз үйүнүн жалпы жасалгаланышы ошондой эле көчмөндөрдүн турмуштук оюндары сынагында 2-орунга чыккан. Ал эми каада салт сынагында 3-орунга жетишкен. Дал ушул ийгилик ээлерин өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Сатыбалдыев сыйлады. Белгилей кетсек, 3-бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өздөгү жылдын сентябрь айында өткөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан берилген акча каражаты жалпы 546 000 акча каражаты болду. Биз ошол ар бир номинация боюнча жана активдүү жегердүү катышкан катышуучуларга бүгүн сыйлыгын тапшырдык. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областынын ыйгарымдуу өкүлү Сатыбалдыев Камбек Урматович тарабынан ар бир катышкан жетекчиге ырашчылык катты дагы биз берүүгө жетиштик. Мунапыс кимдер үчүн берилет? Жогорку кеңештин депутаттар тобу мунапысы берүү жөнүндө мыйзам долбоорун тармактык комитетке талкууга чыгарды. Парламент мыйзамды кабыл алса, камактагы 1000ге жакын киши бошотулушу мүмкүн. Бул багыттагы коомчулуктун пикирин кабарчыбыз угуп кайткан. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Исхак Масалиевдин айтымында, анда өкмөт бир топ сын пикирлерди айтып, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана коррупция беренелери боюнча айыпталгандарга мунапыс берүүнү алып салууну сунуш кылган. Мунапыс боюнча мыйзам долбоорун 5-6 депутат иштеп чыкканбыз. Талкуулар бүткөндөн кийин төрагага киргизгенбиз. Биз тартип боюнча өкмөттүн жана башка мамлекеттик органдардын пикирлерин сураганбыз. Анда өкмөт бир топ сын пикирлерди айтып, мамлекетке чыккынчылык кылуу жана коррупция беренелери боюнча айыпталгандарга мунапыс берүүнү алып салууну сунуш кылган. Анткени коррупцияга айыпталгандарга боштондук берүү коомчулукта туура эмес кабылданат деген жүйө келтирилди. Бирок биз төңкөрүш башаламандык уюштурууга аракет кылды деп айыпталгандар ага кирсин деген позицияда турдук. Мына ушундай жагдайларды эске алып өзгөрттүк. Мунапыс берүүнү айрымдар бүгүнкү күндө саясий куугунтук көрдүк деп камакта олтурган айрым саясатчылар үчүн деп түшүнүп алууда. Негизи мыйзам кабыл алынганда Өмүрбек Текебаевка же Садыр Жапаровка байланыштуу кабыл алынбайт. Мына ушуну коомчулук жакшы түшүнүшү керектигин автор эскертип кеткен. Чындыгында бүгүнкү күндө ак жерден тайгандардын көпчүлүгү эркиндигин жоготуп, жаза өтөдө. Мунапыстар ошолорго көңүл бөлүнсө деген ой айтылат. Чала күнөөсү бар балалуу аялдар. Экинчиден бекерден бекер отурган, баягы мойнуна элип отурган эркектер. Үчүнчүдөн баягы күнөөнү кылган бирөө, бөлөк бирөө. Буларды ошолорго кошуп группа кылып, ого да күнөөнү жаап айдалгандар. Түрмөгө айдалгандар. Ушуларга бериш керек. Күнөөсү жок адамдар да отурат да бердечи. Ошондой жарандарды, ошондой немелер тургундарды мынандай президентибиздин немеси боюнча бир жеңилдик берип, ошолорго дагы бир чыгарып, ошо бир кичине жарыктык неме кылып койсо жакшы болот эле деп ойлойм да.
Саясий куугунтук менен камалды деп сөз болгон саясатчыларга мунапысчы ырайым берүү маселеси жаңы президент келгенден бери эле айтылып келет. Бирок коомчулук ал нерсени туура көрбөйт. Бул өзгөчө коррупция маселесинде. Мен түшүнүмдө коррупцияны түп тамырынан бери жок кыла албасак дагы аны бир топ жеңилдетебиз, бир топ аны күчөтөбүз деп аткан учурда коррупция менен түшкөн адамга кайра мунапыс берүү деген бул эми балыкты сууга ыргытып жиберүү дегендей жазалап. Карап көрөт болуш керек эми мындай эле эме болбойт, мыйзамга турулап ушул бардык жактарын карашып бизде эми жетишерлик эле юристтер бар да, бир гана жаман жерибиз бар ушул. Кайсы бир кичинекей топтун акча берип койгон топтун кызыкчылыгы үчүн кээде айрым бир мыйзамдар түртүлүп кетип жатканын угуп жүрөбүз. Кээде байкап да калабыз мына. Коррупцияга, адам өлтүргөн, баякы тяжкий, оор кылмыш кылгандарга боштондуктун эмне кереги бар? Аларды дагы нарагыраак коюш керек. Мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдалышы, ак жерден кетип өзүн жакшы алып жүргөндөргө үмүт таштоодо. Ким боштондукка ээ болот, кимдердики жеңилдейт, аны убакыт өзү көрсөтөт. Кыргызстанда акыркы жолу Мунапыс 2016-жылы эгемендиктин 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата берилген. Ошол жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык анда 3000 адам боштондукка чыгарылары айтылып, 2000ге чукул адам азаттык алганы кабарланган. Маалыматка ылайык азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12 000 адам бар. Гүлжина Мөндө, Манас Назаров, жаңылыктар программасы үчүн. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган иш-чаралар жер-жерлерде байма-бай өтүүдө. Алардын бири Жалал Абад шаарындагы Укук бизнес жана билим берүү академиясында белгиленди. Мында каладагы бардык окуу жайлардын мыкты студенттери билим күч интеллектуалдык оюнунда күч сынашып, Айтматовдун чыгармаларын дагы бир ирет таңазлашты. Темага кесиптешим токтолот. Жалал Абад шаарындагы окуу жайлар арасында өткөрүлүп жаткан иш-чарага жалпы 10 команда катышты. Алардын арасында Укук бизнес жана билим берүү академиясынын студенти Бейшиналы Иманалиев да бар. Ал сынакка өз командасы менен биргеликте кызуу даярдыктарын көрүп, оюн учурунда мыктылыгын көргөзүүгө жетишти. Азыркы учурда оюн абдан кызуу жүрүп жатат. Командалардын мыкты даярдыгы байкалып турат оюн жүрүшүндө. Негизинен оюн учурунда 10 команда ойноп жатабыз. Мен өзүм ушул жерде Укук бизнес билим берүү академиясынын англис тили филологиясынан болом. Биз курама команда кылып 4 оюнчу, ар бир командада 4 адам болот. Ошол 4 адам менен ойноп жатабыз азыр. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун басып өткөн жолунда канчалык кыйынчылыктар болсо да, кыргыз элин бүт дүйнөгө таанытып, чыгармалары менен элдин жүрөгүнүн түпкүрүндө калды. Алып жазуучунун чыгармаларында бүтүндөй бир нукуралык, эл турмушунан алынган жөнөкөй, карапайым журттун мүнөзүнө таандык өзгөчөлүк бар. Аябай даярдыкта 10 команда катышып отурат. Булардын ушул келечек үчүн күрөшкөн заманчыл мекенчи жаштар экен, ушул иш-чарадан байкалмакчы. Жаштар арасында билим күч интеллектуалдык оюндары байма-бай өткөрүлүп келет. Алардын башкы максаты студенттердин билимге болгон кызыгуусун күчөтүү. Ал эми иш-чаранын жүрүшүндө жазуучуга таандык болгон чыгармалардан, анын басып өткөн жолунан суроолор берилип, жеринде жооптор айтылды. Жакында эле 12-синен 16-сына чейин жаштар жумалыгы өткөн. Андагы иш-чаралар бизнес ринг, спорттук оюндар болгон, дагы дебат болгон. Андан сырткары бул жаштар жумалыгынан сырткары билим күч интеллектуалдык оюну ошо Жалал Абад мэриянын алдында түзүлгөн жаштар комитетинин колдоосу менен уюштурулуп жатат. Негизги максат ошо республиканский оюнда Чыңгыз Айтматовго басым жасалат. Жана Чыңгыз Айтматовдун Кыямат, дагы деңиз бойлор жаткан Ала Дөбөт ошо чыгармасынан болот. Белгилей кетсек, мында катышкан 10 команданын ичинен мыктылары тандалып алынып, 1-декабрь республикалык деңгээлде өтүүчү китеп тайым таймашына жолдомо алышат. Зарина Жапар кызы, Уларбек Мырзабеков, Жалал Абад шаары. Алам адамы аталган Айтматовдун адабиятта ээлеген орду өзгөчө. Бүгүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин табигый техникалык факультетинин студенттери Айтматов жана Манас деген аталыштагы адабий музыкалык кече уюштурушты. Студенттердин аракеттери менен кабарчыбыз таанышып келген. Манас эпосу кыргыз элинин өз эркиндиги, эгемендиги жана улуттук ар намысы үчүн кармашып келген баатырдык күрөшүнүн даңазалуу баян экени ар дайым айтылып келет. Бул улуу эпос кыргыз элинин улуу феномени катары калыптанган. Ал эми Чыңгыз Айтматов болсо калеми менен кыргыз элин дүйнөгө даңазалады. Ошондуктан эки теманы айкалыштырып бүгүнкү иш-чараны колго алышкан.
Чыңгыз Айтматовдун жан дүйнөсүн, чыгармалары менен балдарды тарбиялап, Чыңгыз Айтматов Манас эпосун аябай даңазалаган. Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовду айкалыштырып чоң адабий иш-чара өткөздүк. Анткени жалпы университет боюнча биринчи курстар Манас тааны сабагын өтүшөт. Манас тааны сабагын өтүүдөн эң башкы максаты Чыңгыз Айтматов Манас жөнүндө айткандарын чалдырып кетебиз. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чараны өтө зор ыңгайлуу деп эсептедик. Студенттер аалам адам аталган Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырып, ага карата чыгарылган ыр-саптардан тартуулашты. 90 жылдыктын урматында жазуучунун чыгармаларын дагы бир ирет жаштар арасына жайылтууга өбөлгө түзүлүп олтурат. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун бизге даражасы жогору инсан муну жеткирүү азыркы учурда жогорку деңгээлде өтүп жатат деген ойдомун. Анткени даярдыктар жогорку деңгээлде болгон. Бизге ушу Манасты кошконубуздун себеби Манас атабыз бизге ушул заманды тартуулаган. Жана Чыңгыз Айтматов бул кылымдардан аты өчпөс инсан. Жалал Абад мамлекеттик университетинин жамааты мамлекеттик тилдин 3 айлыгына карата да кыргыз элин даңазалаган. Ушул өңдүү саамалыктарды өткөрүп келе жатат. Аны менен бирге аймактарды өнүктүрүү жылына да багытталууда. Ушул Айтматовдун чыгармаларын окуп үйрөнүү, жайылтуу. Мына ушул тилди маселесин пропагандалоо максатында ушул иш-чаралар өтүп атат. Эми Айтматов деген бул Чыңгыз Айтматов бул дүйнөдөгү баягы ойчул, гуманист, ушундай бир таланттуу, даңазалуу жазуучулардын бири да. Залкар жазуучунун ар бир жарандын жүрөгүнөн түнөк тапчу чыгармалары кылымдан кылымга сактала берерин жаштар баса белгилешти. Соңунда мыкты даярдык менен катышкан студенттерге жана факультеттердин окутуучуларына ардак грамоталар тапшырылды. Нара Жапарова, Уларбек Мырзабеков, Жалал Абад шаары. Мына ушул эле окуу жайда Айтматов терүү аталышындагы дагы бир кече орун алды. Кеченин жүрүшүндө жазуучунун Саманчынын жолу, бетме-бет ак кеме жана кылым карытар бир күн сындуу чыгармалары менен Айтматов бир гана өзүн эмес, бүтүн кыргызды дүйнөгө тааныткандыгы жөнүндө кеп болду. Уюштуруучулардын айтымында Айтматовдун эмгектерин бир эле кече менен баалоого, сыпаттоого болбойт, анткени ал дүйнө адамы. Улуттук эле эмес, эл аралык деңгээлде өтүп жатат. Ошого жараша биздин филология факультетинде дагы ар түрдүү иш-чаралар өтүп жатат. Бүгүн орус тили адабияты кафедрасынын кезеги болуп, бул кафедра бир жумалык иш-чара жарыялаган эле. Бүгүн ошол адабий кечеси болуп жатат. Негизги эле максаты иш-чаранын студенттерге ушул улуу жазуучубуздун чыгармаларын даңазалоо, көбүрөөк жеткирүү болуп саналат. Алабукада демилгелүү жаштар оюн ортого салды. Аларга мындай мүмкүнчүлүктү район акими түзүп берди. Жол кошуунун жүрүшүндө жаштардын ой пикирлери тууралуу аймактык кабарчыбыз айтып берет. Быйылкы жылы райондо 20 орундуу оорукана, 2 орто мектептин жана маданият үйүнүн курулушу бүтөр алдында турат. Ал эми негизги жана ички жолдорго асфальт төшөлүп, жаштарды спортко тартуу максатында 4 спорттук зал, ошондой эле мини футболдук аянтча курулуп пайдаланууга берилди. Албетте мындай курулуштарда жалындаган жаштардын сунушун биринчи орунга койгон район жетекчиси алардын оюн улууга маектешүүгө чакырган. Жаштардан ойлор, пикирлер, биз стратегиялык өнүгүү программасына эске ала турган бир өзөктүү маселелерди бүгүн коюп жатышат. Сөз бул маселелерди угуу менен ошол учурда бүгүн жаштар кеңешин түзүп, жаштардын башын бириктирип, жаштарды сөзсүз өзү менен кошо ушул аймактык өнүгүүдө коомдук биздин жашообузга жаштардын активдүүлүгүн көтөрүү негизги максатыбыз болуп атат. Тегерек столдогу маектешүүдө жаш кадрларды иш менен камсыздоо, аларды туруктуу иштеп калууга тартуунун жолдору, аны менен катар жаштарды чакан бизнестерин колдоого алуу тууралуу ой пикирлер ортого салынды. Айыл чарбасын көтөрүү менен жаштарды көптөгөн бир жаман жолдордон дагы сактап калсак болот да. Мисалы үчүн кылмыштуулук, араккечтик, диний экстремизмдин бир туура эмес агымдарга кирип кетүүдөн сактап калсак болот. Ушул туура багыт берүү менен бүгүнкү иш-чара ушундай өнүгүүнүн бир башаты болуп берет деген ойдомун. Жолугушуу жаштар менен жергиликтүү бийликтин мындан ары биргелешип иштөөсүнө жол ачып бергенине келген коноктор ыраазы. Бул чогулуш аябай жакшы уюштурулуптур, мага жакты. Бул чогулуштан максат ошо жаштар мынтип өз эле ой пикир өзүп, анан ошо кичине аракет кылып башташат деп ойлойм. Анан
Если бул жаштарга азыр биз мындай эркиндикирээк берсек, алар жакшыраак иштейт деп ойлойм да. Азыр биякта аябай жакшы ой пикирлер айтылды. Если ошолорго карап иш алып барса, бирок не только Алабукада, но бүт эле ошо айыл өкмөттөрдө көп эле өнүгүү болот деп ойлойм мен. Алабука районуна караштуу Кызыл Ата айылынын тургуну Мураталы Борубаев өз күчү менен феноблок чыгаруучу чакан завод курган. Бирок жай тар болуп, ишти илгерилете албай жатат. Жолугучууда ага колдоо көрсөтүүнүн жолдору айтылды. Электростодун түшүрүп берсе, ошол жерде бир чоң ишкана болсо деле болот. Мисалы үчүн бир 2-3 цех ошондой аппаратын алып келип койсом, мисалы үчүн ошо этажга курган үйлөргө да иштеп калышы мүмкүн. Күнүнө азыркы күндө мен күнүнө 200 штук чыгарат. Күнүнө эсептелинет да. Ал чоңойсок биз күнүнө 1000ден 2000ден чыгарганга да шарт бар да. Место болсо, ток болсо, балдар кудай кыласа түзгеле иш орундары ачылат. Жаштардын жер кезип кетүүдөн сактап, элине кызмат кылууга тартуу бул райондун эртеңки жаркын келечеги. Ал үчүн аларга ар тараптан шарт түзүп берүү жагы жергиликтүү бийликке көз каранды. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Алабука району. Базаркоргон районуна караштуу Кызылай айылынын тургуну Минавар Масирова көп жылдан тарта бир бөлмөлүү суук имаратта башкалык кылып келет. Жөлөк болор эчкими жок жалгыз апа коомчулуктун колдоосуна муктаж болуп турган чагы. Мындан бир нече ай мурун Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун демилгеси менен турак үй курулуп башталган. Бирок каражаттын жетишсиздигинен улам курулуш иштери убактылуу токтоп турат. Андыктан Минавар апага жардам колун сунам деген кайрымдуулар үчүн дагы да болсо жол ачык. Мен ушул үйгө кирип ысык үйгө жашагым келет, үй муздак, ошон суранам силерден. Каржалып, кыйналып турганда колдоп жардам берген адам абалдан бар. Андыктан Минавар апанын тагдырына кайдыгер карабагандар өз жардамын берет деген жакшы тилек менен бүгүнкү жаңылыктардын толукталган чыгарылышын чыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышабыздар.